Саламатсыздарбы? Канал менен таанышууну улантабыз. Кеттик. Эң кызыктуусу анимация для социальных сетей, же болбосо мынакей YouTube үчүн баракчаларды жана фондорду Facebook үчүн даярдап алабыз. Флайерлерди жана көчөдө бизге таратып аткан, магазиндерде таратып аткан жана история мынакей толтура түрлөрү бар. Бүгүн анимацияны көрүп чыгабыз. Анимация менен таанышабыз. Бул жакта показать все жакканын тандап алабыз. Бизде аралыктан сабак өтүү болгон үчүн аралыктан сабак өтүүгө байланыштуу шаблондорду тандап алганга аракет кылабыз. Негедир ачып бербей жатат. Акырындан ачыла баштады. Кайсыл бизге кызыктуу болушу мүмкүн. Бирок эч нерсеге карабай, бул жакта китептин сүрөтү жок экен, мектептин сүрөтү жок экен деп тандабай эле коюңуздар. Болот. Бул сүрөттү деле портфелге алмаштырып коюңуз, доскага, китепке алмаштырып коюңуз. Болду. Каалаганын эле тандап алыңыз. Баары менен эле алмаштырып алса болот. Бул жакта доска кылып коюңуз. Бул жерде мугалим кылып коюңуз. Сүрөттөрдү алмаштырсак болот. Мынакей бул жерден эч нерсеси жок эле. Дизайн. Бул жакты да карап көрсөк болот экен. Азыр бизге кызыктуу болгондой кылып бир дизайнды тандап алалык. Буларды сиздерге көргөзүп берген болчумун. Учимся играя дегенди карайлык, Когда вы мечтаете отнять, когда все закончится. Мынакей сабактар, мына керектүүлөр, даярлары толуп атат. Баарыбызга мына кол жууган кийинки күндөрү мына ден соолукка байланыштууларды көп жасап атабыз. Мынакей бүт баары мүмкүнчүлүктөрү бар. Убакыт алып карап чыксаңыздар болот. Көп мүмкүнчүлүктөр бар. Эң эле көп мынакей. Көп мүмкүнчүлүктөр бар. Бирөөсүн тандап алганбыз. Азыркы сумка менен биринчи ачылып калганын, Бул жака бул сүрөттү алып таштаймын дагы. Элементтен алып келемин же фотодон алып келемин. Фотодон эмнени тандап алсам болот? Мугалимди тандап алайын. Учитель деп жазып коеюн. Сумка болсо деле көрдүңөр баарын тең алсам болот экен. Мынакей мугалимдин сүрөттөрү чыгып жатат. Ушунча көп мынакей. Каалаганыңызды тандап алыңыз. Бул жакта мынакей көбүнчөсүндө мынакей бекер эмес деп жатат, Бекер эмес болсо, аны бул жерде бекерин карап аласыз. Кайсынысын мага бесплатно деп атат мына бул жакта. Бул жакта бесплатно деп атат, Муну коюп коеюн. Кичирейтип алам. Менин шаблонума жакшы мынакей коюп алдым. Бул жака жазууну дагы алмаштырып алсам болот. Же болбосо анын ордуна сүрөттө коюп салсам болот. Болду. Ар бир нерседен өзүңөр эле ойлоп, башка нерсени коюп, ойлоп таап коюп алса болот. Анын эч оорчулугу жок. Бул жакта баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мынакей экинчи баракчаны кошкула. Бул жакта мынакей реклама кылгандарга, бул жерден ссылканы коюп коесуздар. Ссылканы басканда ошол жака өтүп кеткендей кылып, сатып алгыла жана веб-сайттарды жасап атпайбы, ошол жактардай кылып. Мынакей бул жакта түрлөрүн кайра эле ошону көргөзүп атат мынакей. Бул жерде эгерде бир нерсени сатып аткан болсо, силер өзүңөргө жараша, өзүңөрдүн темаңарга жараша, буларды алып түрлүү өзгөртүп салыңыздар. Бул сүрөттү өзгөртүп салам, муну өзгөртүп салам, алардын ордуна кичинекей окуучу балдарды кошуп аламын. Бул жерге дети деп жазып коемун. Ар кандай балдардын сүрөттөрүн кошуп аламын. Мынакей түрлүү кандай сонун кызыктуу дизайндарды жасап алсак болот экен. Мынакей
балдардын сүрөттөрү, волшебный рекомендации деген бар экен. Мынакей тамгаларды мына бүттү. Бул жерге кайра эле мынакей блок кылдымбы, анимацияны берем дагы. Кандай болуп көрүнүп атканын коркпоңуздар. Баарын ачып, басып, карап басып көргөндөн кийин гана буларды үйрөнөсүз. Андан кийин бул жактан жакпай калды, кошумча кыламбы деп кайра музыка кошуп алайын. Балдарга ылайыктуу болгон азыркыдай көп ден соолукка байланыштуу көп бир нерселер жасайм десеңиздер, бул жактан тапсаңыздар болот. Бар, же болбосо өзүңөр кыймылдарды көргөзүп коюп туруп, мынакей шаблон кылсаңыздар, алар пайда болуп калат. Видеолорду ушул жерге коюп аласыздар. Шаблондорду таап алып туруп, видеону коюп алыңыздар. Мына бул жака мен кийинки баракчаны кошуп алам дагы. Мынакей баракчаны бул жактан алмаштырам муну. Кызды, мынакей бул негизи биздин темага туура келбейт деп коелу. Анан муну мен алмаштырып салам, өчүрүп коем дагы. Мына аркасында фону бул болуп турат. Аркасында фону да жакпаса дагы кетирдим. Мына биринин аркасына бири көрдүңөр, үстүнө койгондо кандай эффекттер пайда болот экен. Бир эффектине муну койдум, муну тандадым. Мунун үстүнө алып келип туруп бул коюп салат экен. Кандай болуп көрүнүп калат экен? Көрөбүз, эффекттерди кошобуз. Мынакей муну деле чоңойтуп коюп алабыз. Муну бүт баракчага чөйүп алып коюп койдук, болду. Фонду өзгөртөбүз, мынакей фонго ар кандай нерселерди тандагыла. Алач кандай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Кандай мүмкүнчүлүктөр, кызыктуу мүмкүнчүлүктөр, видеолорду, музыкаларды коштуңар. Мына музыкада негизи баарын коркпой эле иштетип жасап көрүп, басып көрүш керек. Муну мындай кылып кошуп алдык. Фонду кошуп алыңыздар. Мынакей фондун түрлөрү жана унутпаңыздар кандай болгондорун тең. Баракчаларды кошуп алыңыздар, андан кийин скачать видео. Болду. Эң негизгиси даяр болуп калды. Бул кандай болуп көрүнүп эми сиздерден ушундай бир балдарга берүүчү же баарыңардан рекламаларбы же бир жомокторду айтып бересиздерби, укмуштай видеолорду күтөм. Сиздерге жардам бере алдым деп ойлоймун. Ишиңиздерге ийгилик, көп ийгиликтерди каалайм.